Холерик кийинки тип холерик окуучуларыбыз кандай болот? Холериктер от сыяктуу жалындаган же болбосо Гиппократтын бөлүштүрүүсү боюнча организминде сары өт суюктугу басымдуулук кылган, жаны жай албагандар деп атап коюшат. Эч бир тынчы жок окуучулар. Энергиясы ашып, ташып турат. Ушундай бир тынчы жок окуучулар болушат. Бирок мындай типтеги холерик типтеги адамдар жашоодо сейрек кездешет. Ошол эле учурда ушундай баягындай шум жараткан окуучулар, тентек, партасында, жайында, ордунда тынч отура албаса дагы аракетчил, өтө аракетчил болушат. Класста эң биринчи чыр жараткан, уруш жараткан, ар ким менен уруша берген балдар ушулар болот. Холериктер класста мындай энергиясы өтө ашыкча болгондуктан көбүнчө чырлуу болушат. Ар ким менен уруша беришет. Өзүнүкүн гана туура кылып, өзүнүн ойлогонун гана башкалардын аткаруусун талап кылып, анын каалоолорун башкалар аткарышын талап кылып чыр салышат. Көбүнчө холерик окуучулардын чырлары, уруштары, конфликттери жөнү жок жерден уруш баштагандар дагы ушу холериктер болушат да. Жакшы жери бул холерик окуучулар мындай өз алдынча максат коюп, максатка жетүүгө же болбосо черектеринен жакшы баа алууга аракет кылышат. Булар чоң жашоодо бай жашаганга, акчалуу болгонго умтулушат. Байкап көрсөңүз, иреттүүлүктү, системалуулукту жакшы көрүшөт да, дайыма тыптыкан, ошол эле баягы жаны жай албай, тынчтана албай, нары чуркап, бери чуркап жүргөнү менен китеп дептерлер дайыма иреттүү, тыкан, таза турат. Математика, логика, физика сабактарына өтө мээси жакшы жетет. Күчтүү да мээсичи. Холерик окуучулардын ичи тар, орой, анан текебер адаттары да бар. Булар убактысын бекер өткөргөндү жаман көрөт, падиясыз сүйлөшүүлөрдү да жаман көрөт да. Кандайдыр бир нерсе менен алек болуп туруш керек. Холерик типтеги окуучуларыңыз болгон болсо, бизнес тармагын, башкаруу, управляющий тармактарында иштешени, статистика, аналитика, технолог кесиптерин өтө мыкты жөндөмдүү алып кете алышат. Ушул кесиптерди сунуштасаңыз, ушул жаатта иштешин сунуштасаңыз жакшы болот. Холерик окуучуларыбыз дагы класста алар айырмаланып, мындай бат эле көзгө урунуп билинип турат. Эмоциясы сыртында тарс-тарс сүйлөп, катуу так сүйлөп, эмоциясы баары сыртында. Мындай эч качан тарынганын, кубанганын, сүйүнгөнүн, капа болгонун жашырып тура албайт. Бардыгы сыртында, бардыгын ачык айрым көрсөтүп турушат. Бул балдар мугалим менен атайын урушайын дешпейт. Болгону өзүнүн оюн далилдегиси келет, өзүнүкүн дайыма туура кылгысы келет, өзүнүкүн дайым бергиси келбейт. Ошол себептүү көбүнчө мугалимдер менен да талашып, тартышууга барат. Булар эч качан чарчашпайт, энергиясы өтө көп. Ошол мындай кыймылдуулугу менен, тынчсыздыгы менен, жай албагандыгы менен классташтарынын баарынын өзүнө көңүлүн бурдуруп турат да. Бул балдардын башкаларга да тез аралашып, тез тил табышып, мындай ошондой болушат да, башкалар тез мамиле кылып, тез тил табыша алышат. Булар негизинен жашоодо мүнөздөрү жакшы, аябаганда ачык айрым күлүп тарсылдап турат. Ошол эле учурда маанайы түшкөн болсо, өтө мындай агрессивдүү болушат да, мындай маанайын бузулууга жол бербеш керек бул балдардычы.
атаандашканды өтө жакшы көрүшөт. Ким биринчи давай биринчи кылабыз деген оюндарды өтө жакшы көрүшөт, кызыгуу менен аткарышат. Класста башкарганды жакшы көрөт, башкарып сүйлөйт. Э, лидер лидер лидердик сапатка ээ лидер да болушат да класс ичиндечи. Бардык типтеги окуучулардын ичинен холерик кыздар өзгөчө да. Анткени булар холерик кыздар назик эмес. Эгер кыздарга көңүл бура турган болсоңуз, назик эмес, мындай мончок, анда мындайларды кызыкпаган кыздарды байкасаңыз, булар холериктер болгон болот. Холерик кыздар жаңы нерселерди өздөштүрүүгө кызыгып, сабакты дагы жакшы окушат, ошол эле учурда такылдап, тарсылдап сабактарында жакшы окуп турушат дагы. Алсыз кыздарга болушуп, алсыз кыздардын тарабын талашып, кээде эркек балдар менен кичинекей класстарда болсо, эркек балдар менен алсыз кыздарга болушуп, мушташа кеткен кыздар да ушу холерик кыздар болушат да. Искусствого да өтө алар искусствого кызыгышпайт, анткени алар мындай энергиясы ашып ташып тургандыктан отуруп, жай сүрөт тартып, ошондой боеп, ошондой иштерди аткарганга чыдамы, сабыры жетпей кетет да. Бул балдарга энергиясын туура жакка колдонууну ата энеси дагы, мугалимдер дагы үйрөтүш керек. Анткени бул энергиясын туура эмес жакка колдонсо, мисалы үчүн класстагы, мектептеги дедовщина, мектептеги рекетизмди уюштуруучулардын башында ушул холерик типтеги балдар турат. Эгерде холерик окуучуларыңыз ура деп сүйүнүп кетсе, же болбосо кандайдыр бир нерсеге капа болуп кайгырып, эгер бул башталгыч класстын окуучулары болгон болсо, кайсы бир нерсеге капа болуп ыйласа, кучактап кубанычын жана кайгысын бөлүшүп коюңуз. Анткени булар эмоциясы калып кетсе, ансыз деле энергиясы көп балдар болгондуктан кыйналып калышат же оору менен сыртка чыгарышат. Булар баш ийгенди жаман көрүшөт. Эч качан баш ийишпейт. Мугалимдерди кайсы учурда сыйлайт? Мугалимдери үлгү боло ала турган, сабактарын өзгөчө кылып өтө алган, билимдүү, ийгилик жараткан мугалимдерди сыйлайт. Булар табиятынан ошондой. Эгерде мындай окшош сабактар менен, монотондуу сабактар менен, же болбосо эптеп септеп сабак өткөн мугалимдер болсо, булар ачык эле мындай признавать этпей дейт го, мындай кабыл албай, тоготпогондой мамилесин көрсөтүшөт да. Качан гана бул окуучуларга мугалим авторитет катары таанылганда өтө сыйлай алышат. Андай инсандарды өтө баалашат. Андай мугалимдерди өтө баалашат. Бул балдарга спорт кружокторун сунуштоо өтө пайдалуу. Ошондой эле көп нерсеге кызыккандыктан искусстводон башка, искусство тармагынан башка кружокторду сунуштоо да пайдалуу. Кыскасы, булар бош турбаш керек да, кружоктор менен, спорт менен алектенип туруш керек. Бул балдардын сезимдерин эч качан басканга болбойт. Мисалы үчүн, өтө капа болуп атса, ыйлаба, жап өзүңдү сүйлөбө деген сөздөрдү айтканга, не кыйкырасың, не бакырасың, өзүңдү карма деген сөздөрдү айтканга болбойт. Анткени булар эмоциясын чыгарылбаса тура алышпайт. Ошондуктан буларга физкультура же болбосо спорт кружоктору пайдалуу. Эгерде холерик окуучуларыңыздын сиздин ата энелер менен байланышып турсаңыз, ата энелерине мүнөздөмө бере турган болсоңуз, сөзсүз баласын спортко машыктоосун сунуштаңыз. Анткени ашыкча энергиясын спорт аркылуу чыгарып туруш керек. Ошондой эле бул балдарга конфликтчил болгондуктан, уруша кеткендиктен башкалардын сезимдерин түшүнүп, башкалар менен сый мамиледе болуу керектигин, башкалардын да көңүлү ооруп, башкалар да капа боло тургандыгын айтып түшүндүрүп туруу керек.